Бишкекке келгенде туристтер Бишкекте эки эле жерге барышат экен. Мен 1000 эсе нерсени, көп нерсени көрүп келдим. Сен бул жашоодо анын баарын баалабайсың, көнүп каласың. Аябай катуу ооруп, жаңы операциядан чыктыңыз эле да? Көлдө кимдин жеке вертолети бар? Ол сизди өзгөрттүбү ошондо? Ошо менен бир сутка эчтеке жебей чыдап, Оор балалыкты өткөргөн соң балдарга башкача тарбия бергим келет деп. тоого жөн адам эч качан чыкпайт. 18 жаштан кийин жолобогула деп айтам, кеткиле. Кайнап аткан маселе болбой калат. Энең дуран, сен үйлөнөсүңбү? Сен жашайсыңбы ошол катын менен? Тишимди жуусамбы, жуубасамбы 200 грамм суу кетип калат да, жуусам. Мындай суун десең, ошондой гана сунуп берип турат. Балаңа сен бакыт каалайсыңбы? Же сен өзүңө бакыт каалайсыңбы? Бизнес-ланчи от этнокомплекса Чарпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин суранычыңыздарды бүгүн дагы аткарууга бел байладык. Мурун дагы бир канча жыл мурун интервью алдык элек. Бүгүн дагы жаңы жаңылыктары менен, жаңы көз караштары менен балким бөлүшөттүр. Бүгүн менин мейманымда блогер дегим келип атат, Илим байке. Илим Гарыпбеков, саламатсызбы? Же блогер деп эле коеюнбу? Мейли, эмне десең баарына макул. Жакшы экен блогер болгон, Илим байке. Менче көбүс түшүнө билбесек керек. Мен максат койгон жокмун да блогер болом деп. Себептен блогердин өзүн билиш керек го дейм. Анын миссиясы кандай? Блогер деген ким? Анан көбүс билбей эле, блогер деген ушул экен деп эле, анан тигил жерге жүгүрүп бара калып, бул жерге жүгүрүп бара калып, же ар кайсыны айтып, өзүбүз деле багытыбызды тандап биле албайбыз да. Блогер деген жанагы эле журналисттин бир түрү, журналистиканын бир түрү. Бирок бул багы элден чыккан, атайын эле керектүү билими жок, бирок ошол эле учурда тигил же бул багытта жетиштүү билими бар. Мисалы, фуд-блогер деп коет, ошол жакшы түшүнүктүү болсо керек. Ал багы эгерде журналистика бул кайсыл тамактарды кандай кылып даярдаш керек деп ошол экенин көрсөтүп турган болсо, анда фуд-блогер болсо кайсыл жерде кандай тамактар бар, кандай кылып беришет, кандай түрлөрү бар, аны кандай кылып жесе болот, анын дагы ар кандай жөндөрүн, түрлөрүн дайыма берип жүргөн да. Эми ушундай багытты тандап алган адамдар, мисалы өзүнүн ордун билген адамдар, ошону блогер деп айтса болот го дейм. Меники болсо блогер деп айтыш кыйын болот, себептен мен деги эле өзүмдүн ой пикиримди кээде саясат жөнүндө, кээде мындай жашоо тиричилик жөнүндө, кээде туризм багытында, кээде тоолор жөнүндө, кээде бир өзүм аралашкан спорт жагында, ар кандай жакта өзүмдүн оюмду эле айтып атпайм. Ошондуктан толгон токой ойчулардын эле арасында өзүнүн оюн бөлүшкөн адам го деп ойлойм да. Мен өзүмдү эч качан же блогермин, же атайын элдерге бир жарыктык алып келаткан адам эмесмин, адаммын деп ойлобойм. Мен бир гана себебим, социалдык тармактарда активдүү болуп аткан себебим, бул мага кайсы бир деңгээлде адамдар катталып менин чыгаргандарымды, айткан сөздөрүмдү кайсы бир деңгээлде эсине алып, ошондон натыйжа алып атканын көрүп, демек мен пайда алып келе алат экенмин. Демек мен бир жакшы жака үндөй алат экенмин деп жүргөнүм да. Мисалы, спорт залга барып тренировка кылгандарымды көп көрсөтөм, тоого чыккандарымды көп көрсөтөм. Анан ошол эле жерде дайыма үндөйм да. Тоого чыккыла достор. Бул абдан жакшы нерсе деп жакшы жактарын айткан. Спортко баргыла, бул жакшы нерсе деп ошол жакшы жактарын айткан. Анан мисалы, эгерде 90 000 катталуучум бар болсо, ошол экенин жок дегенде 9-у мени көрүп, Илим байке деле, Илим миним деле, Илим мекендешим деле спортко барып атпайбы, мен да барайын деп барган болсо, мен ойлойм, менин натыйжам, менин максатым жетиштүү болду депчи. Себептен жакшы нерсеге үндөп атам.
жакшы жерге баруусуна себепкер болуп атам деп ошентип ойлойм да. Бир гана максатым ошол. Акча табуу эмес, ал жерде популярдуу болуу эмес, ал жерде бир саясий упай топтоо эмес, ал жерде бир дагы бир башка максат кылуу эмес. Эң негизги максатым эле ошол. Эгерде мен менен кошо мен көргөн жакшы нерсени да башкалар көрүп, умтулуп ошол жакшы нерсеге барып калса, мен анда ойлойм да, мен бул ушул коомчулукта, ушул жерде, ушул жашоодо жөн жүргөн жокмун, жакшы нерсеге үндөп жүрөм деген эле оюм менен жүрөм. Сон акыркы учурларда көбүрөөк альпинист катары таанып атабыз. Бул жаңы хоббиңиз жагып атат окшойт көбүрөөк. Анан кээде ушунчалык оозуңуздай кеберсип, араң монтип турган видеолор жөнөтөсүз го. Анан ойлойм да, ушунчалык жан кыйналганда адам эмнени аңдайт экен, эмнени сезет экен, кандай толгонууга батат экен, өлүм менен өмүрдүн ортосунда мындай ичке жолдон мизинен басып өтүш кандай экен? Тоо мага көп нерсе берет. Тоо биз баягы жалпысынан эле кыргыздар толук кыргыздарбыз, биз тоодо жашап өскөнбүз. Ой мен деген бирдекен айтып, ой мен деген тоодо чоңоюп өскөм да. Ой мен тоону аралап эле жүргөм да. Ой тоо деп биз ушинтип айтабыз да. Бирок ошол эле учурда мен ойлойм, баягы бийик тоолордун негизги тоонун баасын, тоонун адамдын дүйнөсүндөгү ролун, тоонун Кыргызстандагы, кыргыз жериндеги ордун биз жакшы билбейбиз. Кыргыздар жакшы билбейбиз. Көбүнчө мен басымдуу көпчүлүк айтып коеюнчу, биз тоодо жашап жүрүп, тоолуу өрөөндө жүрүп, тоонун кыргыз өлкөсүнө кымбаттуулугун билбейбиз да, чынында эле. Ал эми мунун багыттары аябай көп да. Мен мисалы өмүр бою чоңойгучакты ушундай акыл эсиме келгичек мен ойлоп жүрүп, биз Ысык көл биздин берметибиз, ушул үчүн бизге туристтер келет, ушул көл үчүн шагырап элдин баары келип атпайбы. Мына Ысык көл, Ысык көлгө алып барыш керек. Анан бизге коноктор келип калса эле сөзсүз түрдө, ой келгиле бул жерден коноктоп ийелик, анан Ысык көлгө алып баралык деп ойлочубуз да. Кийин мен туризм менен иш кылып баргандан кийин таң калыштуу нерсе бир нерсе болду да. Бишкекке келгенде туристтер Бишкекте эки эле жерге барышат экен. Жалпысынан эки эле жер. Могу Ала тоо аянтын эсепке деле албай коеюн, Ала тоо аянтын мында 5 мүнөттө эле өтүп кетет экен да. Жолдон көрүп, бул Ала тоо аянты турбайбы, бул булардын деп. Же болбосо токтоп сүрөткө түшүп, селфиге түшүп туруп, Кыргызстан Ала тоо аянты желек, музей, Манас деп коет, бүттү кетти да. Көрө турган эчтеке жок. Бирок негизги көрө турган эки эле нерсе экен. Булар бул жерге келип, отелге келип жатса да жатты, жатпаса барган жери эң биринчи жери бул Ош базарга барышат экен. Ош базарга. Бизге Ош базар десе, көбүскө мисалы шаардыктарга ой Ош базар койчу, ошол жерде бир ызы чуу. Бизге болсо ой Ош базарда ошол жерде жуурулуп жүрөт, арзан товарлар бар эмеспи, арзан азык түлүк бар эмеспи деп Ош базарды ушундай кабыл. Ош базарда турист бул деген чыгыштын базары, чыгыш базары. Восточный маркет, булар жоңмоктон көрүшөт го бир. Булардын базарлары өзгөчө, жанагы тизилип помидорлор тизилип турса, жемиштер тизилип турса, башкалар тизилип турса, бак укмуш кооз. Буларга ошол кызыктуу экен да. Мына туристтик бир баалуулук жер ушул экен. Ош базарга келишет экен, сөзсүз түрдө. Ошо эки биз ушу чыгыш базарын көрөбүз. Чыгыш базарын көрөбүз мынакей. Андан кийин барса, аларчага барышат тоого. Ошол жер паркты кыдырат. Анан көлгө же башка жакка кетет. Бирок мен ойлочумун да, Бишкекке келет, анан көлгө кетет. Болду. Биздин көрө турган жерлерибиз ушул деп. Негизги көл бүгүнкү күндө мисалы ошол эле Бишкек, көл, мейли Ысык көл, мейли Сары Челек болсун, бул туризмдин бир 15-20% гана түшөт да. 15-20% гана ушул жерге келишет. Көл жалпы басымдуу көпчүлүккө 70-80% туристтерге кызыктуу деле эмес. Андай көлдөрү буларда толуп турат. Бирок биздикиндей тоолор буларда жок. Биздикиндей тоолор башка бул тоолуу өрөөн болсо дагы биздин тоолор уникалдуу. Ар бир жердин өзүнүн тоолору башкача.
мисалы мен Непалга барып келдим, Непалдын тоолору таптакыр башкача биздикинен. Тоолор десе баардык жерде эле биз тоолор деп элестетебиз го, бирок Непалдыкы өзгөчө тоолору, өзгөчө абасы, өзгөчө бир кандай жайгашканы дагы башкача. Биздин тоолор башкача. Биздин мисалы 3-7 миңдигибиз бул Жеңиш чокусу, бул Хан Теңири, анан Ленин чокусу бул дүйнө жүзүнө эң белгилүү, эң популярдуу чоку. Альпинизмдеги туристтер баягы арзан туристтер эмес, ал көбүнчө бул бай, акчалуу туристтер. Альпинизмдеги туризм 10 эсе, айрым учурларда 20-30 эсе көп акча алып келет. Көп акча алып келет. Альпинизм багытында вертолет сатып алган жеке компания ошол жерде. Көлдө канчалык чоң отель болсо дагы кимдин жеке вертолету бар? Көлдө кимдин жеке вертолету бар? Көлгө турист алып барган адамдын кимдин жеке вертолету бар? Альпинисттерди алып келген компаниянын, туристтик компаниянын Кыргызстанда жеке вертолету бар. Жеке вертолету бар. Мына ÖKM'га азыр эле 2 вертолетту алып келбеди? Бирөөнү президент келип ачып, мына биз бердик, экинчиси келатат деп. Бул Кыргыз өлкөсүндө чоң окуя болот. Мынакей ÖKM'га бизге өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 вертолет келип атыптыр. Мынакей 30 жылда болгон эмес деп кол чабып атпайбызбы? Жеке компания вертолетту мурда эле алып келип койгон Кыргызстанга. Мурда эле алып келип койгон. Себеп дегенде альпинисттерди ары ташыйт, бери ташыйт. Анан баягы альпинисттер жанагы мушка түшүп кеткенде, жаракат алганда, бир жерде тоңуп калганда, ошондо алардын камсыздандыруу компанияларга төлөп койгон да, жана страховка деп коет ошол жерге. Ошондо булар вертолет издеп сыйпалап калышат да. Казакстандан вертолетторду жалдап келишет. Ошондуктан бул жерде жеке компаниянын вертолету бар. Демек, мынакей көрүнө турган тоо Кыргыздын чынында эле түз айтып келгенде бул байлыгы, акча бере турган. Эми адамдар боюнча, адамдык руханий байлык, баалуулук боюнча тоого жөн адам эч качан чыкпайт. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Тоого биринчиде биз айтасыз го, тоого эрктүү адам чыгат деп. Чынында эле бийик тоого чыкканга эрк керек, күч керек, психологиялык жактан өтө чоң туруктуулук керек экен. Мына мен мисалы азыр айтам, көп адамдар караганда мына жерде мынтип ойлойт, бийик тоого чыгыш үчүн ага күч керек да. Күч керек, машыгат деп. Биз машыгып жүргөндө ошону көрүп атпайбы? Мен башканы айтат элем. Ошол машыгуудан дагы, ошол могул физикалык күчүңдөн дагы психологиялык 10 эсе күч керек да, көп. Психологиялык 10 эсе деген мындай. Мынакей 20 күн жуунбай тура аласызбы сиз? Альпинисттер 20 күн жуунбай жүрүшөт, жуунбай. Сен жууна албайсың себеп дегенде. Альпинисттер чечинбейт, ошол жанагы күпчүйгөн кийимдер менен, толтура кийимдер менен ошо менен уктайсың күндөп түндөп. Альпинисттер суткалап, момундай болгон кичинекей палаткада 2 киши суткалап аба ырайын күтөт. Аны чыдап күтүш өтө кыйын. Альпинисттер бир күндө 1 стакан ысык суу ичип коюп, ошо менен 1 сутка эчтеке жебей чыдап, андан кийин ал уланып 5, 6, 7, 8 сутка кичинекей бир кесим өрүк, кургатылган өрүк сөрүк, бир кичинекей тамак жеп, ошо менен чыдайт. Ага психологиялык күч керек. Альпинисттер ысык ал жерде мисалы жайлоо, биз мынтип айтабыз го, мунун характери жайлоодо карасаң эле бир туруп эле бурканак шарканак болуп коет, бир туруп эле жакшынакай болуп калат депчи. Тоодо болсо бир 2 мүнөт укмуштуудай ысык болот, 2-3 мүнөт укмуштуудай шамал борон чапкын болот, ушинтип эле алмаша берет, ага да чыдаш кыйын да. Анан психологиялык жактан мисалы бир адам менен күндөп түндөп жумалап бир палаткада жашаш, аялың менен жашаш кыйын да. Балдарың менен жашаш кыйын да, кечки үйдө отурупчу. Сен элестет, башка чоочун эле адам менен ошол жерден сөгүшпөй, урушпай, катуу айтпай жашай алганды билишиң керек да. Бири-бириңе чыдап, өзүңө чек коюп, ашып кетпей, бул өтө катуу психологиялык мындай чыдамдуулукту, эрктүүлүктү талап кылат да. Анан мен ошон үчүн айтам, тоого жөн адам чыкпайт. Тоого адамдардын кыйындары чыгат.
тоого адамдардын чыдамдуулары чыгат. Анан бул тоого чыгып келгенде жерге түшкөндө биз жер деп коебуз да, бул жерге түшкөндө көп нерсе бизде бул жерде бир орчундуу бир тим эле бир кайнап аткан маселе болбой калат. Ага күлүп карап каласың да. Көз карашың, кругозоруң таптакыр башкача болуп калат. Бул жерде бир нерсе үчүн мушташайын, кылышайын деп атсаң, ал жакка чыгып келгенден кийин ага күлүп карап каласың. Бир жаш баланын маселесиндей, мурда момундай тим эле адамдар өлүп кетчүдөй маселе болуп атса, ал жактан келгенде ол жаш баланын маселесиндей болуп калат. Ал жактан келгенде саясий могул жаман оюндар сени таптакыр кызыктырбай калат. Жашоонун даана өзөгүн, маңызын башка нерседе экенин түшүнүп каласың. Эмне декен? Бул ар бир адам тоого чыкканда жашоонун маңызын ошол жерден өзүнө табат да. Себептегенде тоодо жүргөндө күнүгө суроо бересиң. Мен бул жерде эмнеге жүрөм деп. Анан жообу жадырап келет да. Жообу көп нерсеге келет. Мен андагы дайым өзүм айтып кетем. Мен эгерде тоого чыгып ушундай кыйынчылыктарды өзүмдү өзүм сынап башымдан өткөрө албасам, кайсы арыма мен кыйын күчтүү эркекмин, кыргыздын жанагы мен эркегимин деп айта алам. Эгерде мен ушурекини ушундай кыйынчылыктарды башымдан өткөрө албасам, кайсы арыма мен жерге барганда мен кыйынмын, үй бүлөмдү багалам, өз алдынча көз карандысыз адаммын деп айта алам деген жооп келет. Мен ушундай кыйынчылыкты өтө албасам, кайсы арыма мен ал жерде багы балдарыма тарбия берип, кыйынсынып, мындай эмес, мындай туура эмес, мындай туура деп айта алам. Мен кайсы арыма өзүмдү балдарымдан тажрыйбалууракмын, өзүмдү ошо жакындарымдан көбүрөөк көргөм деп айта алам дей аласың. Ошол жерде жүргөндө айтасың, мен ушул кыйынчылыктарды чече албасам, кантип жерде жүргөндө башка жөнөкөй мындай кыйынчылыктарды чече алам дегенди айтасың. Мен ушул жерде психологиялык чыдамдуу боло албасам, тиги жерден кантип мен ошол жердеги толгон токой маселелерге чыдамдуу болуп, туруктуу боло алам. Мен ушул жерге чыдап, ушу күчүмө күч кылып, могул кыйынчылыктарды ашып өтпөсөм, кантип тиги кайсы арыма тиги жердеги кичинекей кыйынчылыктарды ашып өтө алам деп айта алам деп, ушунун баары дем күч берет. Ошол экинин баарын ашып өткөн сайын, ошонун баарын жеңген сайын, сен кайсы бир деңгээлде ушул жердеги татыктуу жашоого даяр сыяктуу болуп сезип келесиң. Назира жаш, назик, кыздык кылып, эмоция калтырып, мага катуу айтып койсо, мен ошого таарынбай түшүнүк менен кабыл алганга күчүм, кудуретим психологиялык жактан, моралдык жактан жетет. Мен себептегенде Назирадан тетиги тоого чыгып, 100 эсе көп нерсени көрүп келдим деп туруктуу отуруп каласың. Балдарың бир туура эмес нерсе кылып атса, ага кыйкырып, акмак десе, обу жок десе, муну кыл, тигини кыл деп мен эч качан одураңдабайм. Себептегенде бул менин балдарым көрө элек нерседен мен 1000 эсе көп нерсени көрүп келдим. Бул жерде бир катуу, бир оор, орчундуу маселе болуп, жарылып кетчү нерсе болуп атса, тетигил жакта мындан 1000 эсе кыйын болгондо муну чечпедик беле? Муну кантип чече албайсың? Муну чечиш оңой эле деп моралдык жактан бекем болуп тура аласың. Тоо мага ушуну берет. Тоо туура жашаганды үйрөтөт. Тоо ушул жердеги баалуулуктарды баалаганга, жөнөкөй эле эртең менен таңдан туруп кофе ичкенде ошол кофени баалаганга, жөн эле оорубай жүргөндү баалаганга, жөн эле үшбөй жүргөнүңдү баалаганга, жөн эле адамдар менен монтип кенен сүйлөшүп жүргөндү баалаганга, жөн эле таза жүргөндү, эртең менен жуунуп тазаланганды баалаганды үйрөтөт да. Сен бул жашоодо анын баарын баалабайсың, көнүп каласың. Тоого барып келгенде ушунун баарын баалап каласың, Назира. Могул жерден минтип деп дем алганда, 95% дем алганды ошону баалайсың, Назира. Карачы, кандай сонун монтип деп дем алганда дем кирет. Тоонун башында сен дегенде 40 эле пайыз аба кирет, 60% аба жок. Анан ошон үчүн сен суроо берип атпайсыңбы? Деп жүрөсүң. Эмне кереги бар депчи. Ушул жерде отуруп, мына минтип жөн туруп
дем алганды баалаш үчүн тоого барам. Тоо ушуну берет. Тоо сизди өзгөрттүбү ошондо так? Албетте. Тоо дайыма өзгөртөт. Тоо дайыма өзгөртөт. Могул жерде анын жүзүнүн аргысын бомба жарылып кетсе, силердин баарыңар могул жерде ызычуу болуп, алайып, эмнеңерди таппай калсаңар, мен ойлойм, мен жүгүрүп барып, могул жерде эмне кылыш керек ай деп жүгүрүп бара калгандын бири мен болом да. Эгер тоого адамдар көп чыкса, ошондой адамдар көбүрөөк болот. Мен эмне үчүн тоого үндөйм? Чыккыла тоого дейм. Тоого мен ошон үчүн чыгып келген адам жан дүйнөсү тазара түшөт. Тоого чыгып келген адам баалуулуктары башкача болуп сезилет. Тоого чыгып келген адам бул жердеги көзгө байкалбаган баалуулуктарды байкатат. Жөнөкөй баалуулуктарды байкап көрүп калсаң, анда жашооң да башкача болот. Назира, анда сен жашоонун маңызы акчада эмес турбайбы? Жашоонун маңызы күнүмдүк могул көрөкатта эмес турбайбы? Жашоонун маңызы башка нерседе турбайбы? Жашоонун маңызы могул баалуулуктарды көрө билүүдө турбайбы деп каласың да. Ошон үчүн мен дайыма айтам, тоого чыккылачы, тоого баргылачы. Тоого чыгып көрсөңөр, баягы аң сезимдер өзгөрө баштайт да, адамдардын аң сезими өзгөрөт. Ошол жер кыйналганда дагы, тоого чыккан укмуш турбайбы депчи. Көбү айтып атпайбы биринчи барганда, ошондон башталат да өзгөрүүлөр. Ошондон башталат. Анан алмайт, укмуш турбайбы деп атып, анан өзүнө өзү максат кое баштайт. Эми тетиги жерге барып атпайбы? Мен кантип бара албайм деп кичинекей жердечи. Анан барат ал жерге. Анан мен бара алдым. Мен да бара алат турбаймынбы? Мен да аракет кылып тетиги жерден сынбаганым жакшы болуптур деп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Анан ал жерге барганда башкаларды көрөт да арыраак барып атканчы, анан айтат, а мен деле тетиги жерге бара алам да. Эмкиде даярданып келем. Тамакты азыраак жеш керек турбайбы? Үнөмдөп, ченеп, тыгынып албаш керек турбайбы? Септен тамак жеп алсаң кыйналып турбайсың. Олчоюп, былчыйып албаш керек турбайбы? Себептен ошол весиңди көтөрө албай калып турбайсыңбы? Мындай аны үнөмдөш керек экен. Мен түшкөндө, жерге түшкөндө ушул жагымды карайын. Машыгыш керек турбайбы, спорт кылыш керек турбайбы деген эле элементардуу нерселер келе баштайт. Жөнөкөй нерсе адамдын буга чейин баягы минтет да, өзүңдү карабайсыңбы деп айтат, же болбосо баягы күйөөсү жубайына же жубайы күйөөсүнө айтат, эме кичине азыраак тамак жеп арыктабайсыңбы? Көп жубайы былтыйган күйөөлөрүн азыраак жегенге үндөгөнүн көрөм да. Ошонун тегерегинде тытышып жүргөндөрүн көрөм да. Ал жерде өзүнөн өзү келет. Ошол жерки тер аркылуу, күч аркылуу, бышылдап күшүлдөгөн аркылуу момундай мээсине сиңе түшөт да, кире түшөт. Анан адамды өзгөртөт. Мына тоо ушуну берет. Тоо ошондой эле көкүрөңүздөгү жараларды айыктырат бекен, беттешет бекенсиз өзүңүз менен? Албетте. Тоого баратканда, эми мына могул жерде күнүгө жүргөндөчү, могул жерде мындай басып баратсаң көп нерсе сени алаксытат. Чарпаяга киргенде могулар алаксытат, минтип карайсың, деп мындай ойлонгонго убакыт болбойт. Мындай кетип баратсаң, койкоңдоп Назира кетип баратат. Назираны минтип карайсың. Бул баягы Назира турбайбы? Койкоңдоп ага алаксыйсың. Балдардын камерасын көрөсүң, буга алаксыйсың. Машинада кетип баратканда тигини көрөсүң, кой жолду карайсың, жолго алаксыйсың. Анан азыр тетиги жумуш кылаш керек эле, буга жетиш керек эле, ага алаксыйсың. Тоодо бир максатың бар да, анан минтип кете бересиң. Ошол эле учурда ошол максатыңа кетип баратасың, жана коюп алган максатыңа. Анан ойлонгонго убакыт толтура. Бүт нерсенин баарын карап чыгасың. Анан ошондо сен туура эмес кылган нерселериңдин баарын улам ар кайсы тарабынан ойлоп чыгасың. Бирөөнү таарынтсаң, момундай кылсам деле болмок турбайбы деп көп ар кандай варианттар келет. Эгерде жүрөгүңдө оору бар болсо, же денеңде дарт бар болсо, ал жерде денеңди дартты унута баштайсың. Эгер катуу ооруга чалдыккан болсоң, оорусаң, ал 4-5 ооруга өтүп кетет. Себептен бул жерде ошол оору сени өй берет да, дартың. Анан ошон эле ооруй бересиң, доктурга барыш керек эле деп ойлой бересиң. Тиги жерге барганда андан кыйын чоң кыйынчылыктар алдыга өтүп кетет да. Дем алуу маселеси, чыгуу маселеси, ал ооруларың тигил жакка кетет. Жүрөктөгү ооруларың болсо, ошонун баарын ойлонуп чыгууга ошол жерде мүмкүнчүлүк берилет. Мен ошондо
туура эмес кылдымбы, ошол жерде кайсы жерден катакчылык кетти, балким мындай карап көрүш керек деп, анан бир жыйынтыкка келгенден кийин кайра басып баратканда кайра башка жагынан ойлонуп чыгасың. Анан айтасың, гап, балким тетигини мындай кылсам керек деп. Эгерде жакшы серигиң болсо, ал тоого барганда мен айтып атпаймынбы? Тажрыйбасы мол, жашоо башкача караган адамдар келет да. Анан алар болсо ошол жерден ошол баарлашып атканда, сырдашып атканда тоодо сырдашуулар көп болот. Тоодо сырдашуулар көп болот. Ошол жерде шериктешиңе сен жан дүйнөңдү ачыласың. Жан дүйнөңдө болгон нерсени бөлүшөсүң. Бул жерде жакын адам менен бөлүшпөгөн нерсени ошо тоодо бөлүшөсүң. Анан ошол жерде туруп чогуу издешесиң, чогуу изденесиң. Анан көп нерсени түшүнө билесиң да. Ошон үчүн ошол жерде көп нерсе менен өзүңдүн жан дүйнөң менен беттешесиң. Өзүңдүн ички дүйнөң канчалык күчтүү экенин ошол жерден билесиң. Ошончолук канчалык туруктуу экенин, кайсыл жерде ошол ички жан дүйнөңдүн дарты бар экенин ошол жерде билесиң. Могул жерде дартым бар турбайбы, могул жерде аксайт турбайбы? Менде ошол экенин баарын билесиң. Укмуш да тоо бир укмуш. Анан ошондуктан жерде жүрүп баягы тоону карап эле, ой мен тоолук мындай, ой тоодо өспөдүк деген бул болбогон сөз да. Болбогон сөз. Мен тоодо чоңоюп өскөм. Мен деле ошентип эле кыйкыра берчүмүн эл менен кошочу. Ой тоодо жүрөм, тоодо, тоодо. Талай кой кайтарып малайды ашууларды ашып атаң кайры. Мен тоолук жигитмин да депчи. Ал көрсө мен азыр тоого чыгып аткан 1% билбей эле баягы түкүрүң эле чит түкүрүр. Мен укмушмун деп өртүм да. Баягы биздин жерибиз барга. Ал тоого чыгып келсе башка болот адам. Ал акыркы жолугуп сүйлөшүп отурганыңызда катуу ооруп жаңы операциядан чыктыңыз эле да. Анан ал ооруларыңыз баары кандай болду? Азыр жакшы болуп калдыңызбы? Жаңы элеки мен физикалык дартың болсо деп так ошону айттым да. Анан эми тилекке каршы айрым дарттар менен көп учурга күрөшүүгө туура келет экен. Мен дагы эле ушундай орчундуу дарттар менен күрөшүп келем. Мисалы катуу чоң операция ушу өткөн жылдын 28 декабрында мен чоң операция болдум. Анан мисалы жаңы жылды мына канчанчы жолу, 3-чүбү, 4-чү жолу ушу больницадан тосуп атам. Ооруканадан тосуп атам. Ушунда дагы ооруканада ушул 22 жылды дагы мен ооруканада кесилип оор операция болуп тостум. Ушул анан Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Докторлар жарым жыл спорт менен машыкпайсың деди. Жарым жыл. Спорт менен машыккан жокмун, бирок 2 айдан кийин акырын тоого чыга баштадым. Жеңил жүк менен чыга баштадым, оор жүк кылбай, жеңил жүк менен тоого чыга баштадым. Тоого чыга бердим. Спорт менен машыкканына мына жакында эле жарым жыл болду. 2 жума болду. 2 жума жарым жыл өттү деп спорт менен активдүү машыга баштадым. А буга чейин машыккан жокмун, тоого гана чыгып жүрдүм. Бир гана жүгүмдү азыраак кылып, анан кийин бара көтөрдүм да. Бул мен ошо бекеринен айтып кеткен жокмун, 4-5 орунга кетет деп. Ошол жерде, бул жерде үйүп турган оруң. Жерде сен мен оорулумун деп, могул жерде аң сезимиңде болсо, себептегенде баягы улам эле ооруй берсе, сен мен оорулумун дейсиң. Улам эле ооруканага барып укол алып атсаң, капельница алып атсаң, дарыларды ичип атсаң, эртең менен турасың, дагы эле дары ичесиң, дары ичип атсаң, анан мындай да могул жериңде эле мен оорулумун деген ушу көйгөй туруп берет. Ал жей берет сени, жей берет. Тоого чыкканда аны ойлобой каласың. Тоого чыкканда ал 4-5 орунда турат. Тоого чыкканда
сен үшүбөйүн деп ойлойсуң. Азыр колум 20 мүнөттөн ашыгыраак үшүп кетсе, колумду үшүк алып кетет, колумду кесип салат деп колуңду үшүтпөгөнгө аракет кыласың, тысылдап баратса. Себептен жерде кол тызылдап атса, ал жерде билинбейт, минтип коюп деп коюп анан минтип кете бересиң. Азыр тет жерге жылуу киремге деп жылып аласың, жылынып аласың. А тоодо жүргөндө сен жылына албайсың да. Тоодо 15-20 мүнөт тысылдап ооруп атса, тынбай ооруса, анан сен мисалы жана тиешелүү атайын кадамдарды кылбасаң, колуңду үшүк алып кетет, анан колуңду кесет. Көп альпинисттердин колдору, буттары кесилген. Көп альпинисттердин үшүк дароо алып кетет, тез эле. Анан бутуң үшүп баратса, атайын ошол эки баягы биз минтебиз го, альпинисттер минтип силкишет, кан кетсин деп. Адам үшүгөнү ошол жерден билет. Адам үшүгөнү бул жука кийимден эмес. Адам үшүгөнү жүрөктө маселе болгондон. Жүрөгү жакшы канды аралаштырбагандан адам биринчи үшүп баштайт. Себептен жүрөк жакшы иштебей, могу кан тамырлардын маселеси болгондон кийин ошол буга чейин кан жетпейт, анан бул үшүп баштайт, үшүк алат да. Ошон үчүн атайын мисалы 30 жолу бул колуңду 30 кадам таштап, кайра 30 жолу бул колуңду ушуларды кылышың керек. Ал жерде жылына турган эч жериң жок да. Ал жерде сен гана билесиң да. Анан ошону ойлойсуңбу, сен же дардыңды ойлойсуңбу жана. Албетте дардыңды ойлобойсуң да. Колуң тыс дегенде эле, башталды дегенде эле жанталашып баштайсың да. Себеп дегенде колуңду жоготуп коюудан коркосуң. Бутуң тыс деп баштаганда эле жанталашып баштайсың, бутуңду жоготуп коюудан коркосуң. А сен бийиктикке бартасың да. Андан да суук болуп баратат да. Демек аракет кылышың керек. Кайра кайттың дегенде эле 100 метр түштүң дегенде эле бүттү. Ал деген өйдө чыга албайсың дегенди билдирет. Анан маселе коюлат. Же сен азыр колуңду иштетип, колуңду жылыта аласың, бирок акырын кыймылдай бересиң. Же бүттү, максатыңа жетпейсиң. Анан ошол экинин баарын аракет кылып атканда сен кантип анан дартыңды эстейсиң. Анан ошон үчүн мен айтам, дартың сеники 4-5 орунга өтүп кетет. Анан ал жерде мисалы жөнөкөй эле гигиеначы. Бул жерде мындай да, ар бир тамак жегенден кийин тишиңди жууп, тазалап аласың, анан дем алың таза болот да. Ал жерде мындай, жанагы газ баллондорду көтөрүп барасың да, мындай газ баллонду. Бир газ баллонуң, эми аны үнөмдөйсүң да. Анан бир газ баллонуңду ошоки үнөмдөйсүң. Бир күндө 1 литр суу кайнатканга мүмкүнчүлүгүң бар, 1 литр. Анан аны кайнатып туруп, каардан кайнатып турган термоска коюп коесуң да. Анан ойлоносуң. 1 литр сууң бар, 1 суткага. Анан ойлоносуң. Тишимди жуусамбы, жуубасамбы? 200 грамм суу кетип калат да, жуусаң. Анан ойлойсуң. Тишиңди жуусамбы, жуубасамбы? Жууп ийсең, 200 грамм сууң кетти, 800 грамм сууң калды да. Аны ичесиң да, ал жан булагыңда. Анан ойлойсуң, гигиена тишимди жуусамбы же сасып жүрө берсемби? Же все-таки коротуп салсамбы деп. Анан экөөнү ойлоносуң. Чыдашың керек да. Эгерде буркурайт эми биягынчы, чыдашың керек да. Анан мен мисалы көп гигиенага деп жууйм. 200-300 грамм суум кетип калат. Анан дем алуң таза, а бирок сууң жетиштүү эмес да. Сууң жетпейт, каар жей албайсың да. Мында биз ойлойбуз, каар жеп коесуң да, каар жей албайсың. Желбейсиң. Каар жей албайсың, ушунчалык суук да. Анан тиги ысык суу сага жан берет да. Бир глоток, бир мындай жутумдан, 2 жутумдан ичип жан коргойсуң да. Суудан бөлөк эчтекең жок. Эчтекең жок да. Сууң, анан бир шоколад болушу мүмкүн, 2 шоколад болушу мүмкүн, көп да көтөрө албайсың. Бийиктикте 1 граммың 1 килограмм, 1 килограммың 10 килограмм. Ана ошон үчүн бир шоколаддагы бул сага маселе, анан ошондой ченелген да ошол күнгөчү. Анан ошонун баарын карап отурсаң, каяктагы орун ажыра? Каяктагы орун? Ошондо подсознаниеден орун алса, жоголот бекен ал нерсе? Албетте, оору биринчи кезекте ошол жерде да. А бул жерде жүрсөң ошол эстете берет. А тиги жерге барганда жоголду байке? Тоодо жүргөндө мен такыр оорубайм. А бияка келгенде кайра Ылдый түшкөндө ооруйсуң, тилекке каршы. Ылдый түшкөндө ооруйсуң. Тоодо максималдуу түрдө ооруганың эми кээде приступ болот. Кээде приступтарым бар. Приступ кармаганда ошондо уколду жаның ала жүрөсүң. Анан эми ушунча жыл ооруп жүрүп мен жөн эле тиги жамбашка укол сайганды эмес, внутривенный сайган, жана наркомандар саят го, аны да үйрөнгөм. Минтип тарта калып эле
Аны да үйрөнгөн. Адам баласы Назира баарын үйрөнөт экен. Баарын үйрөнөт экен. Башка түшсө байтал жырго деген Башка ушундай. түшсө байтал жырго. Анан ал жака барганда ал кадимкидей эле могу күнүмдүк жашоондой болуп калат. Мен ошон үчүн айтам, тоого барганда мен оорубайм. Ылдый түшкөндө тилекке каршы ооруй баштайсың. Ылдый түшкөндө профилактикага барышың керек. Ылдый түшкөндө ооруканага жатышың керек ушундай жер. Сон жана акыркы бир интервьюларыңыздан бирөөнөн окуп калдым. Мындай өзүм оор балалыкты өткөргөн соң балдарга башкача тарбия бергим келет деп. Анан өткөндө жолукканда дагы ушу балага тарбия тууралуу экөөбүз кенен сүйлөштүк эле да. Азыркы тапта ата-энелердин көз карашы чынында эле өзгөрүп, балдарды максималдуу түрдө башкача эркин өзүнө мындай неме анын баягы чечимдерин сыйлоо менен тарбиялай баштадык да. Бул жакшы көрүнүш Абдан сонун көрүнүш. Абдан сонун көрүнүш. Себептен да биз билимге басым кыла баштадык. Балдардын келечеги билимде экенин көрө баштадык. Анан ата-эненин аң сезими дагы өзгөрө баштаганы мени аябай кубандырат да. Себептен да мен ушу 42 жашыма келип көп анализ жүргүздүм да, мен кандай абалда тарбия көрүп чоңойдум. Анан ошондо кайсыл учурлары мага жагымсыз эле, кайсыл учурлары мага мүмкүнчүлүк берген жок, кайсыл учурлары мени чектеди, кайсы учурлары мени сындырды. Ошолерди көрүп, анан ошону кайталабаганга аракет кылам да. Анан эми мынча болду эми мындай жеке жерде көп айтып келем. Мындай эле айтам, бирок таңуулабайм. Эми менин тарбиям, мен кичине биздин багы салттуу тарбиябыздан өөнүрөөк, Назира, чынында эле өөнүрөөк. Мен балдарга азыр кичинекейинен бери эле куюп келем. Балдар, силер бизге эч нерсе карыз эмессиңер. Эч нерсе карыз эмессиңер. Мен айтам, атаңарга, апаңарга, мага силер эчтеке карыз эмессиңер. Силер мен балдарга эч качан мен силерди багып атпаймынбы? Мен силерге тамак берип атпаймынбы? Кийим алып берип атпаймынбы? Кандай силер мындай ошо ыраазы болбогон акмактарсыңар дебейм. Таптакыр антип айтпайм. Кудай аны жунар кылсын. Биз ушундай да чоңойгонбуз да. Силерди багып чоңойтподукпу? Биз деген күнү түнү уктабай силер чоңойтподукпу дегенде мен чоңойгом да, ушундай да. Кандай сен мындай ыраазы болбогон акмаксың? Анан башкалар дагы керек болсо, башкалар дагы ошону ата-энең момчу айланайын сени күндөп түндөп отуруп чоңойтса сенин кылганың ушундайың депчи. Эми азыр башка заман деп ойлойм мен. Анан мен кулак мээсине коям, силер карыз эмессиңер. Силер өзүңөрдүн карыз болсоңор дагы өзүңөрдүн акыңарды мага төлөргөндө эле төлөп койгонсуңар. Төлөлгөндө эле төлөп койгону аталык, энелик деген эмне экен, ошондой сезимди силер белек кылып берип койгонсуңар. Аталык рахат алууну баланы кучактап, менин балам бар деп аны жыттап, менин балам деп аны менен сүйлөп, ойноп, жумуштан чарчап келсең алар бирдекени сүйлөп коет, бирдекени бир ой жүгүртүүлөрүн айтып коет, аны күлүп, жыргап отуруп каласың. Ошонун баарын берип койгонсуңар силер деп айтам. Ошонун баарын берип койгонсуңар. Эчтеке карыз эмессиңер. Өзүңөр ээлсиңер, өзүңөр жашооңор өзүңөрдүн колуңарда деп айтам. Менин аталык милдетим, мен силерге колумдан келишинче жогорку эң сапаттуу билим бергенге аракет кылам деп балдарымды эң жакшы мектептерде окутам азыр. Эң жакшы мектептер. Бүгүнкү күндө мен өзүмө балдарыма кеткен тыйындын бир 20 бөлүгүн эле коротом. Өзүмө 20. 19 мисалы эгерде акчам 20 сом болсо, ошонун 19 сомун балдарга коротом, 1 сомун мага мен өзүмө коротом. 1 сомун өзүмө коротом азыр. 19 сом ошолорго кетет. Бүт билимге мен айтам, билим жана булардын жанагы өнүгүүсү. Эгерде булар бир кружокторго барса, бийге барса, музыка инструменттерге барса, ошолорун төлөп берем, барышат баары. Анан спортту төлөп берем. Ушу толук үчүн төлөп берем. Анан баарына айтам, балдар, мен силерге мындан бөлөк эчтеке алып бербейм өмүр. Мынакей мектепти окутам, көп тилдерди үйрөтөм, музыкалык инструменттерди үйрөтөм, спорт кылып машыктырып силерди спорт дүйнөсүнө киргиздирем, университетиңерди кайсы бир деңгээлге чейин жардам берем, анан бүтүрөм,
Андан бөлөк силерге эчтеке алып бербейм. Үйлөнөсүңөрбү, үйлөнбөйсүңөрбү? Өзүңөрдүн ишиңер. Өмүр бою үйлөнбөйм десеңер дагы өзүңөрдүн ишиңер. Үйлөнөм, турмушка чыгам десеңер дагы кимге чыгасыңар? Каяка чыгасыңар? Өз ишиңер. Бул өзүңөрдүн жашооңор деп айтам. Маймылга күйөөгө тийип ал, маймылды алып ал дейм кааласаң. Мен жатпайм дейм. Маймыл менен сен жатасың. Маймыл менен сен жашайсың. Маймыл менен сен тамак ичесиң. Маймыл менен сен өмүр сүрөсүң. Мен сүрбөйм, мен айтып коем. Маймыл менен балам бактылуу, маймыл менен кызым бактылуу деп кой, мен отура берем дедим. Мага баары бир деп айтам. Мен бир эле кеңеш катары айтам, эрте турмушка чыкпагыла, эрте үйлөнбөгүлө деп айтам да. Бир эле кеңеш айтам. Албетте дейм, сүйүп калдым, күйүп калдым деп үйлөнөм деп чыксаңар, мен айтам, ичимден сызып коем. Эрте кетип атат жаштыгынан деп сызып коем, бирок ага деле каршы болбойм деп айтам. Анан айтам, үйлөнүү, үлпөт той кандай кыласыңар? Унчукпай барып, ЗАГСка мынтип кол коюп аласыңарбы? Жарандык брак деп жашап аласыңарбы? Өз ишиңер. Мен бир тыйын бербейм деп айтам. Мен болгонун берип койдум. Мен айтам, троллейбуста жүрөсүңөрбү? Мазиратты айдайсыңарбы? Кол тойгон жып аласыңарбы? Өз ишиңер. Балдар сурап калат, башында сурап калчу, сурабайт. Башында сурап калат. Момунча акча коротуп атасыз. Анан мен повар болсом болобу? Деп. Эми момунча акча коротуп, аябай баягы бизде мынтат да. Мен сени ушунча жерге эмнеге окутуп атам? Депутат болосуң, министр болосуң, карьера жасайсың, президент болосуң, менин балам дейт да. Мен айтам, мага баары бир. Сен президент болосуңбу? Сен көчө сыпыргыч болосуңбу? Бул сенин тандооң деп айтам. Сен акчаң жок, көчө сыпыргыч болуп троллейбуста жүрсөң, бул сенин тандооң деп айтам. Мен сени аз жакшы көрүп калбайм. Сен президент болуп кетсең, мен сени көп жакшы көрүп калбайм. Сени ушундай эле жакшы көрөм деп айтам. Анан айтам, силер уядан учуп, буюрса уядан чыгасыңар. Анан мен сурашат, эмнеге 18 жашка деп айтам. Мен айтам, тилекке каршы мыйзам ушундай деп. 18 жашка чейин силер көчөдө темселеп жүрсөңөр, мени жоопко тартат. Ошон үчүн 18 жашка чейин отургула жанымда. 18 жаштан кийин жолобогула деп айтам, кеткиле. Эгерде үйдө калам десеңер, алар мынтип сурашат, а үйдө калсак болобу депчи. Мен айта берем, 18 жаштан кетесиң. 18 жаш. Ошон үчүн андан мурун кетип калганга аракет кыл. Окууга чет өлкөгө тапшырып кетип калганга аракет кыл. Бул жакка тапшырсаң, ошол жакта кампусунда жашаганга аракет кыл. Үйдөн кеткенге аракет кыл деп айтам. А эмне үйдө калса болбойбу деп айтам. Мен калса болот деп айтам. Калса болот, мен ата энеңмин дедим. Бирок ошол жашаган койкаңа, комнатаңа акча төлөйсүң деп айтам. Анан баягы сурайт, канчадан төлөйбүз депчи, бирөөсү 17ге чыгып 18ге жакындап калды. Ал ойлонуп атат да, ойлоно баштады. Мен дейт, калсам канча төлөйм дейт, баасы канча болот. Мен айттым, хостел. Тетиги жерде бир хостел бар деп айттым. Ошол хостелдин баасына байлайм. Койканын баасы, күнүмдүк баасы мындай болот балам. Күнүмдүк баасы. Анан бирок ээн эркин жүрбөй каласың. Сенин милдеттериң болот. Уже сен бала, менин балам деген атың болгону менен сен килейген кишисиң. Анан мен айтам, макул мына. Хостелдин баасы мынча төлө, пожалуйста, жата бер. Тамак ашыңдын акчасын өзүнчө төлөйсүң. Себеп дегенде, эми сага энең тиги өлгүчөктү тамак жасабайт да, болду. Андан ары ошо повардын акчасын төлөйсүң, как положено. Ал кошулат. Могул жерде үйүңдү жуу тазалайт дегендет, анын акчасын төлөйсүң. Кийимиңди үтүктөйт, анын акчасын төлөйсүң. Бүттү. Сен бала деген статустан кайсы бир деңгээлде биз өзүбүздүн жоопкерчиликтен сен чыгып кеттиң. Бүттү, акча төлөйсүң дейм, акча төлөйсүң. Төлөсөң чыгып кет дейм. Ушинтип эле айтып атам мен. Ушинтип эле кулак месине коюп атам. Мен тарбиям ушундай азыр. Анан ошон үчүн айтам, менден эчтеке сурабайсыңар. Мен көчөдө жашайм десеңер дагы, бомж болуп жашайм десеңер, бул силердин тандооңор деп айтам. Мен уулуң тет жакта көчөдө бомж болуп жатат десе, мен айтам, бул ошонун тандоосу. Бул ошо менен бактылуу деп айтам. Бул тандоосу, бул ошол жолду тандап алды деп коем. Эч уялбайсызбы? Эч уялбайм дедим. Эмне уялам, сен тандооң болсо, сен чоң киши болсоң эле. Жата бер дедим. Мен жүрөм да негизи. Эл арасында элдин бир стандарттарын кармап коюп, значит сенин стандарттарың ошол деп мен ушинтип тарбиялайм. Себеп дегенде көп нерсени башкача көрүп калдым.
чынында эле бир тыйын жанагы тоюна да бербейм. Үй алып бермекти көрсө мен кайра үйүмдөн куалап чыгам. Машина сашыны өлүп баратса алып бербейм. Тандооң, жөө жүрсөң бул сенин тандооң. Молодец, сен тандооң, жөө жүрөсүң деп коем. Велосипедти алып бербейм деп айтам. Велосипедти алып бербейм айланайын. Мына азыр мен велосипедимди кээде сурап тээп калат. Мен айтам, балам деп 18ге чыга элексиң, ошон үчүн тээп жүрсүң. А кийин арендага берем деп айтам. Себеп дегенде жашоо ушундай. А биз болсо мындай да, кыргыздардын тилекке каршы көп үй бүлөсүндө, мындай мен да ошондой үй бүлөдө мындай ата энеси өлөр өлгүчөктү 30га чыкса, 40га чыкса, 50ге чыкса деле мойнуна отургузуп алып көтөрүп жүрөт да. Андай жашоонун эмне кереги бар? Баланы 18 жаштан кийин андан ары көтөрмөлөгөн, бул баланы мүмкүнчүлүктөрүн сен өзүң чектеп атасың да. Өзүң моралдык инвалид кылып атасың да. Нуртилек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртилек курулуш компаниясы менен бирге келечекти курамыз. Моралдык инвалид кылып өзүң тарбиялап атасың. Жанагы биз эми мынакей үйлөнүү үлпөтүн эми эптеп тоюн жасап коюш керек эле, үйүн жасап коюш керек деп, мен ойлойм бул сен ошол баланы мүмкүнчүлүктөрүн алып атасың. Сен балага жакшылык эмес, сен балага жамандык кылып атасың деп ойлойм. Балага сен өзү ошол эки умтулуп, ошол үйдү керек болсо, сен биринчиден таңуулап атасың. Сага ошол үй керек. Сага ушундай үй бүлө керек деп таңуулап атасың. Жана биз таңуулап салабыз го. Эми үйлөнсөң эле айланайын, кыргызга үйлөн. Кыргыз болсун. Анан үйлөнсөң эле могу жерден ушул өрөөндөн болсун. Ушул өрөөндөн болсун. Эми биз каяка бармак элек айланайын, тетиги жердин түбүнө кантип бармак. Ушу кудалар ушул өрөөндөн болсун. Үйлөнсөң эле эми мындай акыл эстүү бир кудалардан, биз курактуулардан үйлөн. Ушундай болсун, эми биз сүйлөшүп туралык да. Эми үйлөнсөң эми ушул жерден эле карачы айланайын, могу жерден эле. Ушу биз дагы сүйлөш. Мен ошондо минтип айттым да. Кечирип коюңуздар. Энең дурайын, сен үйлөнөсүңбү? Сен жашайсыңбы ошол катын менен? Сен жашайсыңбы? Өзүлөрүнө тандашат да. Сен төшөккө жатасыңбы? Сен ошо менен жытташып, сен сүйлөшөсүң. Балаң, аялың сүйлөшөт бири менен. Ошолор жашайт, ошолор түнөйт, ошолор тамак ичет, ошолор сүйлөшөт момунтип. Сен сүйлөшөсүңбү? Өзүнө тандашат да, отуруп алыпчы. Өзүнө карайт да. Эми мындай да, анан алып алышат дагы. Ана туралы чайды мындай берет экен, ана тамакты мындай жасайт экен. Тобур алып ал. Ошондой чай бере турган тобур ал. Ошондой тамак суна турган адам алып ал тамак сунгучу. Алып ал ошондой мындай акча төлөп туруп, официант алып турупчу. Мындай сун десең, ошондой гана сунуп берип турат, мынтип сунуп берип турат. Ушинтип сунуп берип турат. Аны ошондой кылып ал сенчи. Анан отуруп, мындай отурганда сен минтип айтпа. Саат момунча 00-дө мен моминтип келип туруп, мындай отурам. Сен ошону мындай кылып туруп, тазалап туруп, мындай сунасың. Могу чайдын чынынын түбүнө мындан ашырбай куясың деп туруп, карандаш менен чийип койсоңчу. Ошондой кылып туруп куюп берет. Ошондой келип турчу. Ана күлүп бер десеңчи, ана муну мынжыйып туруп берип турат. Пожалуйста. Пожалуйста. Эме келин деген кул эмес да, ал бирөөнүн кызы. Ал бирөөнүн кызы. Анан биринчи кезекте ошол балаңдын сүйгөнү айланайын, балаң жактырган. Эми сенин кулуң болуп береби ал? Ал балаңа жагыш керек да. Балаңа сен бакыт каалайсыңбы? Же сен өзүңө бакыт каалайсыңбы? Балаңа бакыт кааласаң, балаңа тандат да, сен отуруп ал, өзүңө бакыт каалап атпайсыңбы? Балаң бир аз кулураак болсун. Балаң баа айтканда баары бир сен момунтип кой отурасың, анан баары дагы эле сен шефсиң да, дагы эле байманапсың. Балай да не деп айтып турушуң керек. Балаң дагы эле кулураак болуп туруш керек. Кулураакчы. А келиниң вообще кулушка болуш керек да. Күн болуш керек. Күн болуш керек. Сен өзүңдү ойлоп атпайсыңбы? Анан минтип коебуз да. Жаштыкчы. Эми биздики эмне? Биз жашаган, жашадык да, негизгиси балдардын бакыты да деп коебуз да.
Элге айтып коебуз да анан өзүбүз кайра. Мындай кылбайт, анан сен кайра эле өзүңдүн бактыңдычы ойлой бересиң да. Чын. Анда анан минткенде күбөсүң да. Анда картайганда бизди ким багыш керек депчи. Картайгандачы сен өзүң багышың керек. Картая турган жерде тетиги алыстан ойлонушуң керек. Азыр сен өзүңдүн картая турган жөнүндө азыр ойлонушуң керек. Аны үчүн былтыйбай, оозуңа келгенде оттоп жей бербей, буквальном смысле. Оозуңа тамакты туура жеп башташың керек. Себептен сен картайганда ден соолуктуу болушуң керек. Ден соолук, өзүң база алган, өзүң тура алган, анан аны азыр ойлонушуң керек. Азыр ойлонуш үчүн туура тамактанышың керек. Өзүң база ала турган азыр ойлонуш үчүн сен машыгышың керек. Былтыйып жата бербей, жок дегенде басышың керек. Тияка барып, бияка барып, бияка барып, бияка кан жүгүртүшүң керек. Былтыйып жата бербей, жок дегенде эки жолу ден соолугуңду караш керек. Азыр ойлонуш керек да, мына ошонун бар. Былтыйып жата бербей, киреше булактарын азыр ойлонушуң керек. Кичинекей комок күркө болсо дагы ошол экени азыр ойлонуп коюшуң керек. Акча бир жерге киргизип ушинтип коюшуң керек. Бир жерлерге үлүшкө кирип койбойн, кичине тыйын берип турсун деп ошону азыр ойлонушуң керек. Эгерде өмүр бою машина айдап, такси айдайм десең, азыр ден соолугуңду ойлошуң керек дагы. Жөн эле машинеде кечке отурбай, жок дегенде тура калып, жүгүрө калып, машыга калганда азыр өзүң ойлонушуң керек. Сен минтип атпайсыңбы? Мен картайганда балам багат. Мени багасың, момундай аял аласың, ал моунтип тамак берет, сен моунтесиң депчи. Биз ошондой системада кылып атабыз. Анан эле ошондой кылбаса эле, мен момундай сага эмгек короттум эле, момунтип эле күндүр түндүр мен сени бактым эле, энең момунтип эле деп эле кыйнап өзү жеп. Сени ким сурады эле бала төрө деп? Сен өзүң судап өссөм кылбадың беле жанталашып атып ошол баланы? Сен биз баладан эч качан сурабайбыз да. Сен төрөлөсүңбү? Ушул дүйнөгө келесиңби? Мени багасың деп биз эч качан сурабайбыз да. Өзүбүз эле жакшынакай барып эле жасап коебуз. Пландаштырбай көп учурда эле жасап коебуз жөн элечи. Жыргап жасап коебуз да анан болду. Же болбосо баягы элдин агымында эл деле балалуу болуп атпайбы мен делечи деп жасап коебуз. Же болбосо минтет го. Эми бирди төрөп алдыңар, экини төрөп алла. Экини төрөп алган, эми эптеп 3тү төрөп алла. 3тү төрөп алганда эми эптеп 4тү төрөп алсаң жакшы болот. Ушинтип беребиз го. Сен бирөөнү жашоосун эмне болосуң, бирөөнү төрөтүп алыпчы. Ушинтип эми дагы эме деп койсоң, эми эптеп төрөп алган, эми эптеп. Бала деген жакшы да. Баланы багыш тозок, булчу. Тозок. Бул баланы багыш оңой эмес, бул чоң жоопкерчилик. Балага сен баланы төрөп коюп эле, бала деген бала башы көзү, бала деген баладай башы көз чарадай өзү чоңоет. Эми эптеп Кудай насип берсе чоңоюп кетет бала деген деп эле ушинтип чоңой беребиз да. Анан бир акмакты чоңойтобуз да ананчы. Балага көңүл буруш керек, бала менен сүйлөшүш керек, баланы тарбиялаш керек, балага билим бериш керек. Бала деген чоң ополтоодой жоопкерчилик. Анан мен балдарыма минтип айтам, 4 балам бар да. Кээ бирөө минтип берет, сен бала жөнүндө бирдеке деп, же тарбия жөнүндө бирдеке айтып койсоң, сен өзүң балалуу болуп ала сүйлөбөйсүң деп беришет да. 4 балам бар. Анан мен минтип айтам балдаргачы, балдар, менин кеңешим 4 балалуу болбогула, бул көп экен дейм да. Анан десем айтат, мени жаман көрөт, бизди жаман көрөсүзбү депчи. Анан мен айтам, жок, мен силерди ар бириңерди аябай жакшы көрөм. Албетте Кудай берди, мен ыраазымын. 4 өңөргө ушунча рахат бересиңер. Бирок 4 өңөргө убакыт бөлүш, 4 өңөргө билим бериш, 4 өңөргө акча табыш, 4 өңөргө татыктуу тарбия бериш менин жашоомдун 80% кетип калат экен дейм. 80%. Силер да 4 балалуу болсоңор, ушинтип эле силердин да 80%ңар кетип калат. Силер жок дегенде 50% өзүңөргө жашагыла. Өзүңөрдүн рахатыңар үчүн дүйнө кезип, саякаттап, дүйнө таанып, билим алып, жашоону көрүш үчүн силерге 50% жок дегенде жашооңорду жашагыла. Анын үчүн 1-2 балалуу болгула. Ошондо силер 2 балага көбүрөөк көңүл бурасыңар. 2 балага көбүрөөк билим бересиңер. 2 балага татыктуураак ата-эне болосуңар. Анан мен минтип айтам. Мен силерге 4 өңөргө тең убакыт бөлөм, 4 өңөргө тең акча табам, 4 өңөргө тең
татыктуу тарбия берем деп 4 өңөргө тең жетиштүү эмес аз тарбия, жетиштүү эмес аз билим, жетиштүү эмес аз убакыт бөлүп калып атам деп ичимден сызып калып атам. Мен ушу балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бере алат элем, бирок 4 балам болгондуктан мен азыраак убакыт бөлүп калып атам деп атам. Көрдүңөрбү? Анан силер дагы мендей болуп азыраак убакыт бөлбөгүлө. Силер балаңарга көбүрөөк убакыт бөлүп. Ошондуктан 2 бала болсо менин кеңешимде. Албетте де 10 бала төрөп алып эле отура эле дем, боңорго журула, пожалуйста, өзүңөрдүн тандооңор. Бирок менин кеңешим деп ушинтип айтам. Сон. Абдан сон Илим байке. Дагы эттей суроолорум көп калып калды. 1 саат толуп калды. Буюрса дагы жолугуп мындай темаларда, терең темаларда дагы сүзсөк дейм. Чынында эле ошо ата-эне тарбиясы боюнча биздин жаштарга сонун үлгү болду. Башкасын билбейм, мен деле ошентип тарбиялайм. 18ден кийин кага кетсең ошока кет. Только кет бар деп. Топтора. Сон. Ошо, рахмат келип бергениңиз үчүн. Ден соолукта болуңуз. Дайым дагы далай чокуларды тоодон эле эмес, жашооңузда, жан дүйнөңүздө багындыра бериңиз. Чоң рахмат. Байткаңыз келип сиздерге да ийгилик. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы Чарпаяда сонун чыр жазган маек болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.